Соңку сааттарга алынган жаңылыктардын түшкү топтомун тааныштырып, түз эфирде Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Оштун Кара Суу районуна караган Шарк айыл аймагынын Падаван айылында изделип жаткан 2 жашар кыздын сөөгү Увам каналынан табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Наристе сууга түшүп кеткени тууралуу маалымат куткаруучуларга кечинде түшкөн. Издөө иштерине 23 куткаруучу тартылганы айтылды. Кыздын сөөгү саат 21:30 табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Ички иштер министрлиги соңку убакта социалдык тармактар аркылуу кылмыш жөнүндө жалган маалымат тараткандар көбөйгөнүн билдирди. Тактап айтканда, социалдык тармактарда тараган видеодо жаш кыздын сабылып жатканы кызуу талкууга алынып, ар кандай пикирлерди жаратууда. Жогорудагы окуя биздин өлкөдө эмес, башка мамлекеттин аймагында катталып, видеого тартылган. Жарандарды коомчулукка ызычуу салган ар кандай жалган маалыматтарды таратуудан алыс болууга жана расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырат деп айтылат маалыматта. Кылмыш жөнүндө атайлап жалган маалымат тараткан адам Кылмыш жаза кодексинин 363 беренеси билип туруп жалган билдирүү жасоо менен жоопко тартылат. Ага чейин интернетте окуучу кыз классташын мыкаачылык менен сабап жаткан тасма тарап талкууга алынган. Ички иштер министрлиги ал фейк экенин расмий кабарлады. Бүгүн 17 апрелде Бишкектин 1-Май райондук соту Кемпирабад иши боюнча кармалган жарандык активист Эрлан Бекчоро уулунун баш коргоо чарасын карайт. Отурум саат 14:00 белгиленген. Буга чейин активист 20 апрелге чейин камакта калтырылган. Саясатчы, активист жана блогерлер былтыр 23 октябрда массалык башалмандык уюштурууга айыпталып кармалган болчу. Аларга Ички иштер министрлиги массалык башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып койгон. Райондук сот 12 апрелдеги чечими менен абактагы аялдарды үй камагына чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлиги жугуштуу эмес оорулар боюнча улуттук стип сизилдөөсүн өткөрөт. Бул туурасында Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору кабарлады. Маалыматка ылайык, жугуштуу эмес оорулар дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө саламаттыкты сактоонун негизги көйгөйү болуп саналат. Жыл сайын мындан 41 миллион адам көз жумат. Анын 15 миллиону 30-дан 69 жашка чейинкилер. Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулардын 4 тобу – жүрөк кан тамыр, онкологиялык оорулар, дем алуу органдарынын оорулары, кант диабети, майыптуулуктун негизги себеби болуп саналат. Ошондой эле жаш куракта кыйылган өмүрлөрдүн 80%-ын түзөт. Ошондой эле тенденция бүткүл дүйнөдө байкалууда деп айтылат маалыматта. Парламентте бала төрөлгөндөн баштап депозиттик эсеп ачуу сунушталды. Эл өкүлдөрү муну менен 18 жаштан баштап бала жогорку окуу жайда окуу акысын төлөй алат же ипотекага турак жай сатып алууга шарт түзүлөт дешет. Мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылган. Демилге 2024 жылдан тарта ишке аша баштайт. Деген менен бул демилгени ишке ашырууга банктардагы коопсуздук системасы талапка жооп береби? Алдыдагы сюжетте сөз болот. Жаңы төрөлгөн ар бир балага атайын депозиттик эсеп ачуу жогорку кеңеште сунушталды. Демилгечилердин айтымында балага мамлекет жана ата-энеси тарабынан акча каражаты чегерилип, ал 18 жашка чейин топтолот. Бала 18ге толгондо бул каражатка окуу жайга тапшырууга же ипотекага турак жай сатып алууга шарт түзүлөт дешет. Муну менен ар бир баланын билим сапатына да көңүл бурулат. Ал эми бул демилгени ишке ашыруу үчүн жылына 11 миллиард каражат жумшалат. Ошол счетто топтолуп турса жана көбөйсө, ар жыл сайын эле мындай өзү менен өзү көбөйүп турса, 18 жашка чыккандан кийин ал акчаны бирок аңакталай ала албайт, эки эле багытка көздөй алат. Биринчиси окуусуна, жогорку билим алууга, мүмкүн Кыргызстанда, мүмкүн башка мамлекетте айтор өзүнүн билимин жогорулатканга. Жана ошондой эле мүмкүн 2 жаш бирип калып, баягындай ипотека үй алам десе, ошол госипотека үй алганга первоначальный взнос деп коет, ошону төлөгөнгө гана багыттай алат. Ушул эки эле гана багытты карап атабыз. Буга үндөш программа буга чейин ишке кирип, өлкөдө бир нече банкта наристелер үчүн депозиттик акча чогулта турган кызматтар бар. Бүгүнкү күндө балага энчи катарында эсеп ачкандардын катары калыңдап жатыптыр. Кайрылгандар үй бүлөлүк кирешеден белгилүү бир сумманы бөлүп, ай сайын депозиттик эсепке салышат. Мында депозиттеги акчанын сакталуу мөөнөтүнө карай пайыздык кирешелери көбөйөт. Бала 14 жашка чыкканда өз атына ыйгарып алса болот. Көптөн бери наристелер үчүн атайын депозиттер ачылган. Бул ата-энелер келип, мыйзамдуу өкүлдөрү келип, өзүнүн паспорту менен, баланын күбөлүгү менен келип ачып кетсе болот.
бала 14 жашка чыккандан кийин өзүнүн күбөлүгү менен же паспорту менен келип бизге кайрылып өзүнө депозитте которуп алса болот. Депозит 3 валютада ачылат. Бул сом, рублевый жана долларовый да ачылат. Ооба, азыркы учурда ата-энелер алдын ала баланын келечеги үчүн салым кошушат. Сөзсүз түрдө келип ачып, бизден консультация алып кетет. Бүгүнкү күндө балага капитал чогултуу маданияты өнүгүп, баласынын келечегине инвестиция жасагандар көбөйгөнү жакшы көрүнүштешет. Бирок тилекке каршы наристеге депозит ачкандардын көпчүлүгү эки ажырым жолго түшкөн үй бүлөлөр болууда. Мындан улам бул мыйзамды ишке ашырууда оболу өлкөдөгү банктарга узак мөөнөттүү сактоо кепилдиги болушу керек дешет. Ооба, ушул баягы ата-энелер балага берилген капиталды өзүнө иштетип коюш ыктымал болгондугу үчүн жана максатсыз жумшалып калыш ыктымалдуулугу болгондугу үчүн Россия Федерациясынын практикасында бала 18-ге чыкмайынча ал акча баягы наличка деп коет, накталай колго карматылбайт жана берилбейт. Эгерде баланын окуусуна жумшалса жана бала жашай турган үй алууга, ипотекага, мамлекеттик саясатта гана жумшалса гана ал каражат чыгарылат. Бизде деле ушул нерсе болмоюнча ар түрдүү күкүк аталардын, күкүк энелердин, келишпес ата-энелердин курмандыгы жана пикири келишпестигинен улам балдарга зыяны тие тургандыгын көрүп билип турабыз. 2008-жылы Кыргызстанда банкка салынган депозиттик каражаттарды коргоо боюнча мыйзам чыккан. Ага ылайык үчүнчү киши үчүн салып жаткан каражаттар мамлекеттин кепилдигине алынып, 200 000 сомго чейинки каражат корголот. Азыркы тапта өлкөдө KCB, Optima, Айылбанк, РСК банкынын балдар үчүн депозит карточкалары, Кыргызстан банкындагы балдардын акча чогултуучу кызматтары сыяктуу бир нече тандоо бар. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Газпром коомдук акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Виталий Маркелов менен жолукту. Анда 2030-жылга чейин Кыргызстанды газ менен камсыздоо жана газдаштыруу системасын жакшыртуу боюнча чаралар талкууга алынды. Мындан тышкары тараптар газ менен камсыздоо маселеси жөнүндө көз-кыш мезгилинин жыйынтыгы боюнча пикир алышты. Акылбек Жапаров Газпром тарабынан өлкөдө спортту өнүктүрүүгө жана билим берүү тармагын колдоого көңүл бурулуп жатканын баалап, бир катар социалдык жана спорттук объектилерди куруп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Бишкек-Нарын-Торгар Туна жолунун 118-чакырымында тагыраагы боом капчыгайында таш кулатылып, автоунаа жана темир жолу жабылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы кабарлады. Таш кулатуу иштери күндүз саат 9-дан 15:00-гө чейин маал менен жүргүзүлүп, трасса 17 апрелден 21-ине чейин тосулуп турат. Ал эми транспорт бир тилке менен жүрөт. 30-40тан ашуун унаа топтолсо, таш түшүү иштери токтоп, аларды өткөрүүгө уруксат берилет. Мындай иштер аталган тилкеде таш кулоо коркунучун алдын алуу максатында жасалып жатканын кошумчаланды. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасына барып, мекеменин инфраструктурасы жана материалдык техникалык базасы менен таанышты. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Кала башчысы андан сырткары ишкананын тээки айылындагы питомнигин да көргөн. Ишкананын жаңы дайындалган жетекчиси Абайнур Большевиков шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча быйылкы негизги пландары менен бөлүшүп, сейил бактар жана скверлерди көрктөндүрүүгө жаңыча мамиле боло тургандыгын айтты. Мэр ишкананын жаңы жетекчисине башка өлкөлөрдүн шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча тажрыйбасын карап чыгуу керектигин айтты. Анын негизинде шаардагы Курманжан датканын эстелигинин жанындагы айынтты жаңыдан оңдоп түзөө боюнча долбоорду даярдоону, күнөс каналардын санын көбөйтүүнү, жашыл аймактарды жакшыртуу үчүн айыл чарба жерлерин натыйжалуу пайдаланууну тапшырды деп айтылат маалыматта. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын топтомун түздү. Ош ТВнын маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан, социалдык баракчалардан жана YouTube каналдан күзөтүп туруңуздар.